Коучтар деле, психологтор деле айтып атат, кайсыл жерде фокус болсо ошол жерде энергия, кайсыл жерде энергия болгон болсо ошол жерде деньги деп атат да. Акча бул энергияга келет дейт. Если сен өлүмүш лебет болуп жаткан болсоң, сага акча келбейт. Сен болсо энергияда постоянно жүргөн болсоң, мындай ресурста жүргөн болсоң, ошол жерге фокус жасаган болсоң, фокус бул уже көңүл буруу. Кайсыл жерге көбүрөөк көңүл бурасың, ошол жерден сен көбүрөөк акча табасың деген сыяктуу. Если сен энергияны жөндөн жөн эле кетирбе дейт. Например, 5-6 адам отурасыңар, алар сенен совет сураган жок, бирок сен олорго совет бергиң келип атат да. Мындай кылсаң жакшы болот эле, мындай кылбайсыңбы? Сага бул жарашат деп алар сенен совет сураган жок, бирок сен ошолорго энергияңы төгүп атасың, энергияңы кетирип атасың. Сенден совет сурабадыбы, сен ал жерге энергияңы кетирбе дейт. Эгер ошол адам сенден совет сураган болсо, Арзу мынаны кылганда кандай болот, сен ушул тараптан билесиң го десе дейт, сен максимально мындай айтканда открыто бол, сен ошого айтып бер, жадный болбо дейт. Ошондой эле кайсыл жерге энергия болсо, сен ошол жерде акча табасың. Кайсыл жерге фокус койсоң, сен ошол жерден ийгиликке көбүрөөк жетесиң. Мисалы, эмнени айтсам, ар бир нерсени дейт мындай 5-6 нерсени сразу баштап алба дейт. Например, азыркы учурда бир бизнести алайынчы, сен товар реклама кылышың керек, партнерлорго сүйлөшүң керек, өзүң личный бренд болуп чыгышың керек, уже сенин фокусуң үч жерде команда чогултушуң керек. Если сен ушинтип фокусуң ар жерде боло берген болсо, сен ал жерден акча таба албайсың деп атат да, мисалы. Болушунча бир нерсеге фокус койгон болсоң, мен болду, бул товарды сатам, ушуну гана реклама кылам, ушуну окуп чыгышым керек, ушуну үйрөнүшүм керек деген болсоң, ошол жерден ошол жерге фокусту койдуң, болду, сен ошол тармактан көбүрөөк акча таба аласың. Примерно ушундай. Если сен азыркы учурда мугалим болгон болсоң, бирок сен отуруп алып мен психолог болгум келет же коуч болгум келет деп фокусуң ар жакка чачыра берген болсо, болду, сен мээңде хаос болот да, чарчап каласың. Если сен азыр новый жумушка киргиң келип атат, бирок сен блокада кызыгасың. Мисалы да, бир күн блокко чыгып, бир күн жумушка барып, мындай мээң ал жак бул жак болуп аткан болсо, сен эки жерде таң кылбайсың да, мээңе ар тармакта нейрондор өсүп баштайт да, мээң чарчап хаос болуп калат. Кайсыл жерге фокусту мындай конкретно коесуң, ошол жерден ийгилик жарата аласың. Эмне үчүн адамдар 10% адамдар ийгиликке чыгып атат, 10% адам бактылуу жашап атат. Себеби алар бир нерсеге фокусту конкретный койду, болду, ошол нерсе менен кетип атат. Азыркы учурда мен, например, Швеяга кызыгып атам, бир күн ал жака, бир күн онлайн тармакка кызыгып атам, бир күн дагы башка жака кызыгып кеткен болсом, мен уже мээм чачырап кетет дагы, деп выгорание болуп жатып алам. Мен азыркы учурда менин фокусум только онлайн тармак, только бир эле тармак. Кантип сетевиктер, кантип башка сетевиктерди дагы онлайн тармакка алып чыксам болот. Кантип адамдар цифровойду мындайча айтканда жеңил түшүнүп калат. Кантип онлайн тармакка алар дагы оңой чыгат. Мен только ушуну гана, мындайча айтканда, менин оюмда только ушул эле бар. Даже мен медитацияда дагы, даже мен башка нерседе дагы ушул эле нерсени ойлойм. Менин фокусум бир эле жерде да. Силер дагы, если ийгиликке жетем деген болсоңор, же болбосо бир нерсени конкретный кылам деген болсоңор, фокус койгула и аракет. Ошого кантип аракет кыласыңар, анан фокусту коюп алып эле жата берген дагы болбойт. Аракет болсо силерден хотя бы сен миллион сом алышың үчүн, же болбосо чоң акча алышың үчүн сен эмнеге даярсың дейт, эмне бергени даярсың дейт. Көпчүлүк адам ага даяр эмес. Чоң суммада акчаны алыш үчүн сен биринчиден мындай айтканда Кудай менен договор кыласың. Мен эртең менен эрте турам, спорт менен машыгам, китеп окуйм, жаман сөздөрдү сүйлөбөйм, мындай мастер класстарга же болбосо бизнес встречаларга барам. Сен биринчи мынтип өзүң ушинтип ойлонуп баштагандан кийин уже сенин айланаңа жакшы адамдар уже жолугуп баштайт, өзүнөн өзү жолдор ачылып баштайт. Мисалы, бир притча айтып кетейин. Бир киши сел каптап атат, ал болсо үйдүн үстүндө Кудай мени куткар деп отурат да. Кудай мени куткар деп отурат. Качан куткарат экен деп атканда, алдына бир киши келет. Давай машинага чык, азыр сел келет, сени алып кетет десе, жок, мени Кудай куткарат дейт. Дагы отура берет. Экинчи адам лодка менен келет. Давай, азыр сен сууга чөйүп кетесиң, мен жардам берейин десе, жок, мени Кудай куткарат деп отура берет да. Уже суу көмүп баштайт. Мына жерден келип калгандан кийин вертолет менен дагы бир адам келет. Сен сууга чөйүп кетесиң, давай мен сени куткарайын десе, жок, мени Кудай куткарат деп
акыры сууга чөгүп өлөт. Өлгөндөн кийин Кудайдын астына барат экен да. Барганда эй Кудай, мен сенден ушунча жалбарып сурандым го, эмне үчүн мени куткарбадың дейт. Куткарбадың дегенде Кудай айтып атат: эй акылсыз пенде дейт, мен сага бир эмес 3 жолу жардам колун сундум го, машина менен, лодка менен, вертолет менен, а сен кабыл албадың дейт. Мындайча айтканда Кудайым бизге колу менен өзү мынтип жардам бербейт, бирөөнү себепчи кылып жардам берет, ошону биз өзүбүз түшүнүшүбүз керек да. Ушундай эле нерсе. Силер азыр жашооңорду өзгөрткүңөр келип атат, биринчи өзүңөрдү өзгөртүшүңөр керек. А өзүңөрдү өзгөртүш үчүн может мен себеп, может башка бирөө себеп, жалпак тилде ушундай гана түшүндүрүлөт да. Намаз окусам жашоом өзгөрөбү дейт. Намаз окусаң жашооң өзгөрөт, бирок сен жүрөктөн ишенген болсоң, сомнение кылбасаң, ожидание кылбасаң. А медитация кылсам жашоом өзгөрөбү дейт. Если медитацияга гана мындай 100% кирип алып эле отуруп аракет кылбаган болсоң, жашооң өзгөрбөйт. Айтып атат: качан сен өзүң өзгөрмөйүнчө, сенин жашооң өзгөрбөйт дейт. Ушундай мындай жеңил эле нерседе жашообуздагы болуп аткан баардык нерсе жеңил. Ошону эми биз өзүбүз гана мындайча айтканда дальше аракет кылышыбыз керек.